Барыңыздар салам. Сіздер менен кайрадан мен Эрзат Матмусаев, кыргыз диаспорасынын Германиядагы өкүлү. Бүгүн биз Хале Зале шаарында турабыз. Сигилвайза спорттук аянтчасы. 13-июнь кыргыздардын Айкөл уюму тарабынан уюштурулган чоң ири спартакиада жана ошондой эле маданий иш-чара форумдар дагы өтөт. Биздин спартакиадага аябай көп элдер келишти. Бул жакта Азербайжан, Түркменистан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан жана ошондой эле Германиянын, Европанын жалпы чоң региондордон, кичүү жана чоң шаарларынан аябай көп мигранттар жүрөт. Мындай айтканда биздин жердештер жана ошондой эле биздин туугандар. Assalomu alaykum, Markaziy Osiyo xalqlari. Bugungi ya'ni Aykol musobaqasi turniri bo'lib o'tyapti. Faqat futbol, shaxmat, yugurish bo'yicha hammasi. Biz hozir Slovakiyaga qarshi o'ynadik, ya'ni 1-0. Biz yutdik. Keyingi o'yinimiz Magdeburg bilan. Bu o'yinda ham xudo xolasa yutsak, shu bilan polfinalga chiqamiz. Миңдеген адамдардын башын бириктирген кыргыз диаспорасы Айкөл уюму бүгүн чоң спорттук иш-чара жана ошондой эле маданий иш-чара өткөрүп жатат. Бул жакта спорттун түрлөрү волейбол, футбол, чүкө, кол күрөш, кыргыз күрөш, теннис, тогуз коргол, биздин улуттук спорттук оюндар жана дүйнөлүк спорттук оюндардын баарын бириктирип, биздин өзүбүздүн колоритти жана биздин кыргыздын көчмөндүгүн көрсөтүп таанытып жатат. Биздин башкы максатыбыз бул биримдик жана эки элдин ортосундагы достукту чыңдоо. Кыргыздын ажарлуу сулуу айымдары өзүбүздүн улуттук кийимдерди кийип келишиптир. Алардан кем калбай биздин мырзаларыбыз дагы калпактарды кийип кычырайтып жүрүшөт. Аябай сонун. Бул жакта жүргөндө өзүңдү үйдөгүдөй сезесиң, үйдөгүдөй атмосфера, кыргыздын улуттук оймолорун көргөндө аябай көзүңө кээде жаштар келет. Сонун болуп атат негизи. Бундай иш-чаралар бат-баттан уюштурулуп турат. Буюрса келгиле, катталгыла жана ошондой эле бизди карап турсаңар болот. Анан бул иш-чаранын өзгөчөлүгү бул бир гана чоңдорго эмес, жалпы жаш балдарга да атайын көңүл бурулуп, аларга да фокус жасалып, аларга дагы спорттук оюндарды уюштуруп жатышат. Жана ошондой эле ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар, аларга да өзгөчө бир белектерди, сонун белектери жана сонун көз ирмендерди тартып алып жаткан учуру. Жана ошондой эле спорттун ар бир түрүнө акчалай жана сонун бир белектер арналган. Биз атайын улуттук колоритте медалдарды даярдаганбыз. Буюрса аларды да көрсөтөбүз, өзгөчө жасалган. Бул биринчи Айкөлдүн спартакиадасы, биринчи чоң иш-чара. Бул нерсе ар биринин жүрөгүндө, ар биринин көз ирмемдеринде калсын деп, сонун белектерди даярдап коюшкан. Assalomu alaykum, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биздин 2020 жылы тарыхый бир учур болуп турат. Фурман айт майрамына арналган спартакиада 2 күндүк. Бул жерде жазып койгонбуз, 2 күндүк спартакиададагы бул жерде бир гана буга чейин кыргыз улутунан катышып жүрсө, бул сапар казак, өзбек туугандары чакырып, ынтымакта футбол, волейбол, 200 метрге чуркоо, 100 метрге чуркоо, кол күрөш, кыргыз күрөш болуп, бул жерде жакшы бир маанайда Курман айтты майрамда отурабыз. Кудайым бизге уруксат берген 2 майрамдын бирөөсү Курман айт экен. Ошону майрамдап, жакшы маанайда бир туугандар менен чер жазып отурган учурубуз. Чоң рахмат. Ушундай маданий иш-чараларды жана жаңылыктарды өткөрүп жибербеш үчүн биздин каналдарга катталып алсаңыздар болот. Бизде Инстаграмда дагы, Телеграмда дагы, Ютубта дагы каналдарыбыз бар. Анда эмесе барыңыздар көрүшкөнчө.